Саламатсыңар, қымбатты оқушылар. Құтман күніңөр менен барыңарға чыңдын солық, жақшы маанай жана ийгиликтүү күн каалайм. Бүгүн 9 айынын 6-сы күнгө шейшембе. Сабактын темасы, тема урока бир өңчөй баяндооч, однородное сказуемое. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, бир өңчөй баяндоочтор боюнча маалымат алабыз. Получим информацию о однородных сказуемых. Экинчи, байланыштуу кептерди сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эл жерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе, өтүлгөн темаларды кайталоо жана эске салуу. Демек, повторение по прошлой теме. А прошлая тема у нас эмне болчу? Однородные, подлежащие. Бир өңчөй ээлер. Бул грамматика боюнча. Ал эми текст боюнча биз эмнени өткөнбүз? Бишкек шаары жөнүндө. Борборубуз Бишкек жөнүндө өткөнбүз. Анда бир аз кайталоо жүргүзөлү. Мен менен кошо иштегиле, эсиңерге салганга аракет кылгыла. Биринчи, бир өңчөй мүчөлөр деген эмне? Что такое однородные члены предложения? Бир өңчөй мүчөлөрдүн канча түрү бар? Сколько видов у однородных членов предложения? Бир өңчөй деген эмне? Что такое однородные подлежащие? Бир өңчөй ээлер сүйлөмдө эмне менен байланышат? С чем связываются однородные подлежащие в предложениях? Бул грамматика боюнча. Анда текст боюнча кеттик. Өтүлгөн текст бул, прошлая тема бул Бишкек болчу. Эмесе, по тексту. Кыргыз Республикасынын борбору кайсы шаар? Столица Кыргызской республики какой город? Бишкекти эмне үчүн илимий борбор деп айтабыз? А почему Бишкек называется центром науки? Бишкекте кандай окуу жайлар, маданий борборлор, завод, фабрикалар бар? В Бишкеке есть какие учебные заведения? Центр культуры и заводы, и фабрики. А кыргызда борборубузда канча калк жашайт жана алар кимдер? Какая численность населения в столице и какие национальности живут? Эмесе, жаңы тема бир өңчөй баяндооч, однородные сказуемые. Бир өңчөй баяндооч деген эмне, балдар? Кана эрежесин окуп көрөлү да, чогуу иштейбиз балдар, менен кошо иштегиле. Бир эле менен байланышып, бирдей суроого жооп берген баяндоочтор бир өңчөй баяндооч деп аталат. Сказуемые, связанные с одним и тем же подлежащим и отвечающие на один и тот же вопрос называются однородными сказуемыми. Мисал келтирели. Биз бош убакытта ойнойбуз, эс алабыз, китеп окуйбуз. Мы свободное время играем, отдыхаем, читаем книги дейт. Анда биринчи сүйлөмгө карагыла кыргызчасын. Ким? Биз. Биз эмне кылабыз? Ойнойбуз. Биз эмне кылабыз? Эс алабыз. Биз эмне кылабыз? Китеп окуйбуз. Демек, эмне кылабыз деген суроого канча сөз жооп берди? 3 сөз жооп берди. И орусчасын мы играем, мы отдыхаем, мы читаем книги. Мы что делаем, дейт? Играем, отдыхаем, читаем книги. Значит, один же тот вопрос ответил сколько у меня слов, дейт, да? Здесь 3 сөз жооп берди. Вам понятно, балдар? Эмесе, мындай
эмнелер дейт, бирдей суроого жооп берген баяндоочтор булар бир өңчөй баяндоочтор деп аталат. Эми бир өңчөй баяндоочтор көбүнчө этиш сөздөрдөн турат экен, көбүнчө этиш сөздөрдөн турат. Однородное сказуемое в основном выражается глаголами. Биз мисал келтиргендерди карагыла. Ойнойбуз, эс алабыз, китеп окуйбуз. Алар этиш сөздөр. Играем, отдыхаем, читаем книги, они же глаголы. Значит, сказуемое выражено глагол менен деп айт, түшүндүкпү? Эмесе, бир өңчөй баяндооштор дагы атош сөздөрдөн да куралат экен. Анда однородные сказуемые могут быть и выражены и именами балдар. Именами бул кайсылар экен? Атош сөздөр. Это атош сөздөргө относится какие части речи? Это затоточ, сыноточ, атоточтор. Затоточ — это существительное имя, существительное. Сыноточ — это имя прилагательное, атоточ — это местоимение. Түшүндүкпү балдар? Эмесе мисал келтирип көрөлү да. Эң алыскы жайлоолор: арпа, аксай, сарыжаз. Самые отдаленные пастбища: арпа, аксай, сарыжаз. Эмесе карагыла жайлоолор. Эси жайлоолор кайсы десек, арпа, аксай, сарыжаз деп айтат экенбиз да. Демек, баяндоочтун милдетин кайсы сөздөр аткарды? Затоточтор. Значит, сказуемое выражено существительным деп түшүнсөк болот экен. Түшүндүкпү балдар? Эмесе түшүнсөк, күнүгүү иштерине өтөлү. Күнүгүү жана машыгууга кеттик. Китепти ачабыз, окуу китепти. 21 бетти ачкыла, карагыла, 29 көнүгүүгө көңүл бургула. Текст, бул кичинекей текст. Бары толук жазылган жок. Мен силерге ылайыктап гана сүйлөмдөрдү жаздым. Демек, текст ким жөнүндө экен? Байкадыңар балдар? Кечиресиңер. Текст Манас жөнүндө болот экен. Манастын төрөлгөнү, Манастын бала чагы жөнүндө айтылат экен. Манастын атасы Жакып, энеси ким болгон? Чыйырды болгон. Эмесе биринчи сүйлөмгө көңүл бургула. Манас 5ке чыкканча баспады, Бичел аталды. Ким балдар? Манас жөнүндө. Эси Манас. Манас эмне кылбады? Баспады. Манас эмне болду? Ким деп аталды? Бичел аталды дейт экен. Канча баяндооч? 2 баяндооч. 2 баяндооч баспады, Бичел аталды. Кайсы сөз түркүмүнөн түзүлдү? Булар этиштер. Значит, выражено сказуемое глаголом. Кийинки сүйлөм. Ал 5 жашында гана кас-кас турду, там-туң баса баштады дейт. Ким балдар? Ал эмне кылды? Кас-кас турду. Ал эмне кылды? Там-туң баса баштады. Демек, бул жерде бир өңчөй эмнелер болду? Баяндоочтор. Түшүнүп атабыз, Эмесе, Манастын ата энеси, родители Жакып менен Чыйырды десе, ким жөнүндө айтылды? Ата энеси. Ата энеси ким? Жакып. Ата энеси ким кен? Чыйырды десек, бул жерде 2 баяндооч турду. Ким деген суроого жооп берген. Демек, бул баяндоочтор эмнелерден түзүлдү? Выражено эмнеден деп айтсак болот экен? Жакып, Чыйырды бул затоточ балдар, существительныйлар. Манаска улуу балдар каяша айта албайт, тике карашпайт. Кимдер? Балдар. Балдар эмне кылышпайт? Каяша айта албайт, жана тике карашпайт дейт. Демек, баяндоочтор канча баяндооч экен? 2 баяндооч. 2 баяндооч тең этиштерден түзүлдү.
Акыркысын карагыла. Жакып аялы менен акылдашып, макулдашты. Макулдашты деп койсок болмок экен, түшүнөт болуш керексиңер да. Ким балдар? Жакып. Жакып эмне кылды? Акылдашты. Жакып эмне кылды? Макулдашты. Эки баяндоочтон турду, этиштерден экен алар. Байбичеси бул акылды эп көрдү, макул болду. Ким балдар? Байбичеси. Байбичеси эмне кылды? Эп көрдү, макул болду дейт. Демек, биз сүйлөмгө бир аз талдоо жүргүздүк. Силер байкадыңар балдар, биринчи баяндоочтор 2 же 3 сөздөн түзүлөт экен. Баяндоочтор кайсы сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт экен? Этиштерден жана зататууштордон түзүлдү. Бул эмне биздин көнүгүүдө эмесе. Үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. Биринчөй баяндооч катышкан 5 сүйлөм жазып, жана баяндоочтун, биринчөй баяндоочтун астын сызасыңар. Менимче түшүнүктүү силерге. Значит, составим 5 предложений, чтоб там был подлежащий, но основном там должен быть биринчөй баяндоочтор, однородные сказуемыялар болуш керек экен да. Экинчи, 29-чу көнүгүүдөгү текстеги жаңы сөздөрдү көчүрүп, сөздүк дептерге жазгыла. 29-чу көнүгүүдө упражнение 29-да, да, если есть новые словарь, перепишем, конечно, на словарный тетрадь и переводим. Түшүндүкпү балдар, үйгө тапшырманы түшүндүкпү? Жаңы теманы бүгүн түшүндүкпү? Жаңы тема түшүнүктүү болсо, барыңарга рахмат. Эмесе, ийгилик каалайм. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.